Assalamu alaikum. Bala кезде мындай баданы айылдагы кичинекей балдар чогулуп алып күтүп, өзүнүн уюмду таап алып, куйругуна жармашып алып, үйгө чейин артынан ээрчип алып кеттик. Үйгө жакындап калганда мыйдакырын кое берип коюп, жай айдап калчу элек да. Мындай жабышып алып колаганыбызды көргөн убакта апабыз урушат эле да. Sütün kaçırasınlar demiş. Ne kovalap atasınlar. Ayıldağı jaşı oturuşçuluk. Oşonысы менен кызык, бала кез ошонысы менен кызык. Андан кийин ушинтип бир аз бой жетип, чоңоюп калганда ушул темир тулпарларга минип эле анан андай балалык сезимдер, балалык оюн зооктор калпылап турбайбы. Ысык көл району Чоң Өрүктүү айылы. Дагы деле кайтадан Аллах Таала ушундай кереметти кылып жаратып койгон. Адамдын көзү чарчабайт. Бул жаратылыштанчы эч эле чарчабайт жана тажабайт. Ал эми адам өзү куруп, өзү колу менен жасап койгон нерседен адамдын көзү чарчашы мүмкүн. Бирок мондай жакшылык, бак тарак, жаныбарлар, тоолор, деги эле Аллах Тааланын жараткан нерсесинин баардыгы тең өзгөчөлүк да. Karаңыз. Керемет. Өтө керемет. Оң жагында тоолор, сол жагында керемет жалпып жаткан ысык көл. Ой. Эми арманыбыз бар чиркин. Кудайга шүгүр деп тоо кылып эле, шүгүрчүлүк кылып эле жашашыбыз керек да Кыргызстанда. Бардык нерсе арзанчылык. Жакта мындай экен, биякта бул арзан экен деп салыштырабыз, бирок Кыргызстанда бардык нерсе арзан. Бүгүнкү күндө бензин эле